Менин депутаттык ишмердүүлүгүмдө мандатымдын мыйзамсыз алынышынын негизги себепкери Нурлан Шакиев жана Зулушев. Себеби булар мыйзамсыз мени куугунтукка алышты жана улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен кыйнап жүрүштү. Бул чындык, бул тарых. Мага болгон кыянаттыгын кечирип койгонмун. Бирок чындык үчүн бергенине жараша жооп берсем, бул Шакиев мырза мен эле эмес, жалпы эле парламенттин ичиндеги ошо аны укпаган, адан коркпогон, керек болсо аны убагында ошо фирмасында ошол телевидение ачып берип багып жүргөн адамды дагы биринчи кылмыш ишин козготуп куугунтукка алган ошол Шакиев болгон. Эми бул адамдар баягы мыйзам алдында өздөрү жооп берет, анан тарых алдында, Кудайдын алдында дегендей. Бирок бизди куугунтуктасын, мандатыбызды алып койсун, биз эмне болдук? Биз дүйнөдөн өтүп кеткен жокпуз, элибизге кызмат кылып атабыз, кыла беребиз. Мандат болсо бул келип кетүүчү нерсе, негизги абийир, намыс, чындык, элдин алдында жүздүн жарыктыгы бул негизги маселе. Ал эми булар илген ярлыктардын, булар кылган ниеттердин баардыгы жалганы чыкты. Негизги башаламандыкты мен эмес, тескерисинче Шакиев уюштура турган болуп чыкты да. Атамбаевтерге жармаштырып, жанагы Кадыр Атамбаевдин ошо менен чогуу бирдеме кылган деп айтты. Ошодо бир чындык барбы же бир жалган? Баары жалган, кайра артынан түшүп алганы. Мени мандаттан алгандан кийин, чоң спортту баштагандан кийин жөн коюш керек эле да. Ошо да. Кайра келдим Кыргызстанга, түшүп алганы кечеги күздөгүгө катыштырбай коюу болду. Анан мен кайра парламентке кирсем, булардын ушул кечегинде уюштурган 75-ти биринчи мен айтып чыгат элем, мындай кылып атат деп. Ошого окшогондорду микрофондон ачык айтып койбош керек. Жана будан коркпой маселелерди көтөрүп, баягы кылмыштарын, былыктарын мен айтып турам, ошодон коркуп эле жасалма куугунтуктарды, саясий куугунтуктарды жасап туруп алды.